Oh. Oldu canım. Geçecek. Саламатсыздар, урматтуу Адылак жолу YouTube каналынан көрүүчүлөрү, сиздердин алдыңыздарда турган бул 10 жаштагы Касиет ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген. Ушул эки буту баспай апасы биздин YouTube каналга бир жазында өзүнүн интервьюсун айтып, коомчулукка кайрылган болчу. Элден жардам болуп, мына айзиректин эки бутуна операция жасалып, азыркы учурдагы абалын айтып берсеңиз, же өзүңүз тааныштырып, кайрадан бир жолу подписчиктерге өзүңүз тааныштыра койсоңуз, анткени көп адамдар унутуп калышы мүмкүн. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, Адылак жолунун подписчиктери, жазуучулары, мусулман бир туугандарым. Биз жазындасы Адылак жолуна кайрылуучу кызымдын операциясына жардам сурадык эле. Кызымдын аты Касиет, 10 жашта, барыңыздар, таанып калдыңыздар. Аллага шүгүр. Сиздерден жардамыңыздар, жакшы сөзүңүздөр, дуаңыздар, колдооңуздар менен мынакей кызыбызды операция кылдырып келдик, Аллага шүгүр. Эки бутун тең операция кылыш керек деди эле, бирок бул операциясында ушул оң жак бут операция болду жан башынан. Сол жак буту пока мынтип турат. Анан Кудайым буйруса январда бул гипсин алдырабыз. Сентябрда кайра кийинки жылкы сентябрга Аллахтын буйругу насип кылса дагы деле сиздердин жардамыңыздар, колдооңуздар, жакшы дуаңыздар менен сол жак бутундагы операция кылдыртып алсак, Кудай кааласа басат деди. Сабырбек Жумабековго Бишкекке алып барып операция кылдыртып келдик. Операциясына $3000 кетти. Операциясы ийгиликтүү болду. Кудайга шүгүр, 4 саат операция болуп, 4 саатта операциядан чыкты. Кызым Аллага шүгүр азыр ден соолугу жакшы. Ошондо бир бутунан операция болуп турду, Азыр оң жак бутунан операция болду. Сентябрдан бери гипсти качан чечет? Сентябрдан бери январда чечет, Кудай кааласа 3 айдан кийин январда чечебиз деди. Аллахтын буйругу насип кылса, мына гипс январда алынат. Азыр жан башынан бери гипспи? Азыр жан башынан эмес, мына оң жак бутунан тизесинен биягына койду гипсти. Ошо операция болгон жак бутуна. Биягына мындай кыска эле кылып койду. Азыр памперстебиз. Памперс кийип атабыз, дары-дармегине дагы деле бир аз жетишпей кыйналып атабыз. Анан мындай кылып операция кылып, темирин коюп, мына ал жерде мына сындырып, сөөгүн түздөп, мындай операция кылды. Сабырбек Жумабеков өзү жасады операциясын. Азыр Аллага шүгүр ушинтип жатабыз. Бир жагынан сиздерге дагы кайрылуу, бир жагынан ыраазычылыгымды билдирейин деп чыктым. Сиздер менен биздин ортобузга көпүрө болуп, ушундай чындап эле муктаж болуп аткан адамдарга себепкер болгон ушул Адылак жолуна жана ушунун жанында жүргөн инсандарга Алла ыраазы болсун. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Өзүңүздөрдүн дагы кыйынчылыгыңыздарга карабастан бизге жардам берип, жакшы сөздөрүңүздөрдү айтып, жакшы дуалар менен, жакшы бир ниеттер менен бизге байланышып аттыңыздар. Ошон үчүн сиздерден да Аллахым ыраазы болсун. Азыр эми сиздердин бизге берген жардамыңыздар текке кеткен жок, көчөгө чачылып кеткен жок. Биз ошо кызымдын бутунун операциясы деп суранып чыктым эле. Мына Аллага шүгүр, кызымдын бутунун операциясын жасатып алдык, ийгиликтүү болду. Аллага шүгүр, мына азыр состояниясы жакшы, кызымын өзү жакшы. Баягындай мынтип капа болуп, муңайып отурган жок. Азыр шайыр, Кудайга шүгүр, басам деген ниетте отурабыз. Сабырбек Жумабеков дагы Кудай буйруса мына сол жак бутун операция кылгандан кийин акырындык менен басат деген ишеничтерди арттырып бизге жакшы колдоолорун көрсөтүштү. Аларга да рахмат. Азыр нелерди кылтат бош убактыңда? Нелерди кылтасың? Өзүң айтып койсоң, атың ким? Менин атым Касиет. Гүлдөр жасап тараккан. Булар нелер? Назиктер. Назиктер менен могул эмелер жасайт турбайсыңбы? Моюнчокторду жасайт экенсиң, жалбырактар жасайт экенсиң, Азыр бош убактысында ушуну кылат, онлайн сабак. Дагы сабак окутасың, эмне кылтасың? Сабак окутам.
Тамганы таанып, сабактарды кандай окутасың? Сабактарды жакшы эле окуп атам. Канчанчы класс? 5-класс. Бош учурда нелерди кылып атасың? Бош учурумда раскраска боёйт, телевизор көрөт элем. Анан азыр балыктарды көрүп калдым. Балыктарды көрүп калдыңбы? Телевизор бар үйдө? Телевизорубуз жок. Телевизор жок, бирок балыктарды көрүп калдың. Телевизор эмне болду эжең? Телевизорубуз баягы простой телевизор бар эле, бузулуп калды. Анан бузулуп калгандан кийин телевизор алганга ал жетпей, анан кичине алаксын деп аквариумга балыктар салып берип койдук. Азыр эми ошого. Касиеттин балыктары экен бул. Касиет, канча балыгың бар бу жерде? Жашын айтсаң, балыктардын көйгөнү подарок этесиңби? Ооба, подарок этет. Эже, эми сентябрга дагы канча акча каражаты керек болот? Эми экинчи бутун операция кылганга. Сентябрга деле ошо $3000 деди. Врач $3000 кетет деди. Андан сырткары майда чүйдөсүн ата-энем да жардам берип атат. Эми чындап тоголуктоп келгенде $3,5–4,000 жакын кетип калат экен. Утуру баягы памперси, дары-дармеги, капельницалары болуп отуруп ушундай кетет экен го. Операциясынын өзүнө $3,000 кетет экен да. Элден канча жардам болду эле? Элден ушу силерге кайрылып, силерден неме кылгандан кийин эл журттан $2,000 ашыгыраак акча түштү. Аны баягы банкка салып чогултуп ошол боюнча эле туруп анан сентябрда операцияга кетип атканыбызды алдык. Алып $2,000 ашыгыраак болгон экен. Калганын ата-энем, бир туугандарымдын жолдоштору, күйөөлөрү жардам беришип, ошол менен акча чогулуп ошол менен операция кылдырып келип калдык да. Өзүңүз эки балаңыз менен жалгыз бой азыр батирде жашайсыз, Өзүм жалгыз боймун, мына ушу үйдө квартирада турам, 7.000 квартплата төлөйм. Сен ошо YouTube каналга чыккандан кийин бир кыргыз бала алып келип бердим, ал обойду клейлермен кошо өзүңүз чаптап аласыз бир нерсе кылып деди эле. Кыйшык кылып деп чаптап алдым, бир тууган укамды чакырып. Ошол менен чапталып калып, үйүбүз кичине тазаланып калды, болбосо квартирада. Обой алып келип бериптир да була, Обой клей менен кошо алып келип берди дагы, эже биз чаптап бере албайбыз. Адыл Акжолуулунан көрдүк эле деди. Анан кызыңыз баягы ремонту жок үйдө, настроениясы жок турбай, ушу обой чаптап албайсыз деп келип берди эле. Кудай жалгасын өзүбүз эптеп чаптап алдык. Эми уста салганга болбойт экен, квартирада туруп. Анан чоң балам 11 жашта, кызым мына 10 жашта. Азыр эми булардын нанын тапканга деп мына карантин болуп иш дагы болбой, бирөөлөрдөн мына көйнөктөр заказ алып үйдө отуруп бычык тигип атам. Зарплата кантип төлөп атасыз эже? Азыр эми ушу заказ алып көйнөк тиге калам, болбосо кызымдын пенсиясы, анан өзүм баягы инвалид баланы караганга деп бизге эме чыгарган, айлык чыгарган мамлекет. Ошону кошуп квартплата төлөйбүз. Анан кызым памперсин алабыз, дарысын алабыз, кичине тамак ашыбызга ашырам, ошону менен эле тиргилигибиз өтүп атат, Кудайга шүгүр. Азыр жашообуз ошол. Бул кызды утуру көтөрүп, утуру жаттырып, эме болгондо памперс коюп коебуз, болбосо эптеп көтөрүп алып балам экөөбүз гаршон коебуз, гаршон алабыз, үйдөн чыга албай эле калдык да. Ошо сентябрдан бери үйдөн камалып эле кыз менен кошо эшикке да чыга албайбыз. Баягы жер тирегенде корктук, бирок көтөрүп чыга албайбыз да. Элдер эшикке карап жүгүрүштү, биз кызым экөөбүз карап отурдук, кальмабызды айтып, демебизди карап, шкафыбызды карап. Тарактаганда корктуңбу? Коркту. Азыр эми ошонтип отурабыз, мына квартплата ай сайын ошентип өктөштүрүп берип атабыз. Кичине кыймылдатат, анан турганда ушундай болуп турат да дайым. Мына путу да ошентип турчу эле, эмеде майда тартканда көргөзгөнмүн го, мына бир жагына ушинтип жатып турат. Анан кичине мындай кармап мынтип кыймылдатып койсоң, өзү кичине бир аздан кыймылдатып мынтип түздөйт. Анан бирок кайра эле мына жагына карап ушинтип жатып калат, ошо боюнча жатат. Мына путу да ошондой болчу, бул жак путун түздөдү. Бирок бармактары баары ушинтип бири-бирине минип кала берет экен да. Мына неге жыгаштым деп ката койгон? Мына эки пут бири-бирине бирикпесин дейт. Баягы жамбашын кесип туруп, сөөгүн кесип туруп темир койду го. Биригип экөө эме болгондо сынып кетет темир дешип коркуш ушундай эме болуп койт экен. Ачып туруп, мына деп путун бири-биринен алыстатып туруп
такта коюп коет экен. Январда гипсин алабыз деп атпайбы, бирок таксиге салбагыла дейт. Самолет менен? Таксиге такыр салбагыла дейт. Самолетко келатканда ошо Бишкектен да бир эки кыз жардамдашып билетин алышып эме кылышты. 3 кишинин местасын аласыңар дейт да мына кызга. Себеби самолетко мына путу батпайт дейт. Анан врачтар таксиге салбагыла, жолдо таксида кыймылдаганда жамбашынын неме темиринен кайра сөөгү сынып кетиши мүмкүн, темир кошулуп. Ошон үчүн самолетко салгыла дейт. Эми январда самолетко 3 кишилик билет алышыбыз керек болуп атат. Алып барып мына гипсин алдыртып келгенге. Ал жерге деле ошо лечениясына бир 20 миңдей кетип калат экен, анысы бар. Деп кызым экөөбүз бири-бирибизге сабыр деп коюп отурабыз. Азыр эми тыйын жок экен да? Азыр эми бул январга алып барганга акча болбой атат. Азыр квартплатыма төлөп эме кылганга ошо кичине көйнөк тиге калып атам. Анан мунун памперс түгөнүп калат, отуруп бир уштукта алып атабыз, анан пачкасы менен алганга акчабыз жетпей калды. Анан дарысына, квартплатыбызга, тамактарына, жеп ичкенине деп атып эле. Январга алып барганга деле эмебиз жок болуп атат. Акчабыз, каражатыбыз жок болуп атат. Талкуулар эже телефон номериңизди экран астына жазып коюн. Урматтуу көрүүчүлөр, бул эже менен байланыш үчүн 10 жаштагы Касиетке жардам бериш үчүн экран астындагы телефон номерлерге чалып, бул эже менен байланышсаңыздар болот. Саламатталыңыз эже, биз баралы, анда Айзерек тынч бол. Касиет тынч бол. Жакшы кал.